Оштогу Кара Суу базарындагы чатак бүтпөй койду. Өткөндө айтканбыз. Ал жерде 300 кишини кызыл китеби менен боздоткон атасыңар. Урматтуу Акылбек Үсөнбековичке айтып барыңыз. Сотко берген чечимин кайра алсын. 300 кишинин ошол жерден 1 соткадан баштап 30-40 соткага чейинки жерлери бар экен, кызыл китептери бар. Эми ошол 1 соткасы бар, ошол жерде базарда базарлык кылып отурган кишинин эмнеси коррупционер болот? Анын эмнеси сотко берип атасыңар? Эптеп ошол базардан окатын кылып, күнүн көрүп аткан кишилерди эмнеге сүрүп чыгарып атасыңар базардан? Уксаңыз барып ошол элдердин көйгөйүн, илаңыңыз келет. Биз каяка барабыз дейт. Эртең ошол жерден бир искра, бир кичинекей бир от чыкчы болсо, баарыбызды күйгүзөт. Мен акыркы жолу сизге кайрылып атам. Отту тутандырбай, өкмөт ошол сотко берген ишинен кайтсын. Ошол жердеги 300 киши Кара Суу базарында эмгек кылып аткан байкуштардын жайына койгула. Бул күндөрдө өтөт. Биз мунун баарын көргөнбүз. Ошол жактагы алган мен суроо талап кылдым элем. Кайсыл чечим менен ГЧПга бердиңер? Эмне үчүн энесине каттатып койгон? Мамлекетке алганда мамлекет өзү иштетпейт беле? Мамлекет деген жарандарына кичине боорукер болуш керек да. Мамлекет эл үчүн, жаран үчүн бар да. Алмазбек Акунжанович, мен сизге дагы бир жолу кайрылам, өтүнөм. Ушул жерден жогорку соттун төрагасына, сотторго кайрылгым келет. Конституциянын 15-чи беренесинде жазылып турат. Жеке менчик кол тийгиз деп. Ошонун негизинде карап аткан Оштогу Кара Суу базары боюнча ишти адилеттүү түрдө карап бериңиздерди суранабыз. Биз баарын карап көрүп байкап атабыз. Ким эмне кылып атат, кандай кылып атат. Ошон үчүн сиздерден суранабыз. Мыйзам чегинде адилеттүү түрдө Кара Суу базарындагы элдердин көйгөйүн чечип бериңиздер.